حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد. رب هذه دعوة الدعوة والفضيلة وبعث مقاما محمودا. Vaqt barmı yok bu? Var mı? Biz 3 kızbız. Uul yok, atağız yok, kaza bolğon. Azırkı учурда apam ооруп, көз нурун жоготуп турат. Мен иштеп, акча менен камсыздайм. Бир эжем Жалал-Абадка турмушка чыккан. Апаман кабар алганы келбейт. Үй иштерине да. Кайнене, кайнатасы жөнөтпөйт. Алардын кыздары ар 2 күндө ошол үйдө. Бирок эжеми апама жөнөтпөйт. Мен сурансам да, мен өзүм Орусияда иштейм. Апамын менден бөлөк багуучусу жок. Атам жок үчүн бизди басмырлашат. Кайнене, кайнаталар. Сураныч жооп берип коюңузчу. Кыйналып кеттим. Суроого жооп ала албай. Аллаху акбар. Туугандар, ата энеге кызмат кылуу балдардын мойнунда милдет. Farz. Erkektin moynunda dagы, аялдын moynunda. Turmuşka чыгып кетсе деле. Ошон үчүн мындай муктаж учурунда кайната кайненелер кичине адамгерчиликтүү болуп, ыймандуу болуп, наоборот, ошо кызын жиберип, кичине кызмат кылдырып, каратып турса, иншалла жакшы болот. Мындай кылган тосуп койгон жок. Апасына да жибербей койгон. Бул таптакыр туура эмес да. Ошон үчүн азыр силер 3 кыз болсоңор эми, анан экинчи атабыз жок деп басмырлай берген тууган, быжалат болбоңуз, сабыр кылыңыз, башыңызды көтөрүп, Алладан дуа кылып жүрүңүз. Пайгамбарыбыз да жетим болгон. Пайгамбарыбыз томолок жетим болгон. Атаны көргөн эмес. 5-6 жашында Амина энебиз атадан, энеден ажыраган. Бирок алхамдулилля, жетимдин жары Алла Таала болот, жалгыздын жары Алла дейт. Алла субханала таала күч кубат берсин. Кур'анда акыл ээлери тууралуу ойлонбойсуңарбы, ой жүгүртпөйсүңөрбү деген маанидеги аяттар келет эмеспи? Ошол эле учурда дин акыл менен болбойт деген сөздү көп угуп жүрөбүз. Туурасы кандай? Туура? Кур'анда фа'табиру я улил абсар, фа'табиру я улил албаб, лааллахум ятафаккарун, лааллахум ятадаккарун деп. Өзү шарият манату таклиф деп коет. Бул дегени акылдууларга түшкөн биздин динибиз. Кимдин акылы жок болсо, ага намаз фарыз эмес. Түшүнөсүзбү? Акылы барларга. Акылы менен ойлонот. Баягы эгерде биздин дин менен накыл деп коет. Акыл экөө тең келип калса, анда накыл жогору турат, акылдан. Шарият. Мисалы айтып калды бирөө. Адамдан акыл айтышы мүмкүн эми, кичине арак ичсең пайда болот. Акыл айтып атат. Накыл, шарият айтып атат, жок арам. Бул жерде шарият каралат да. Акыл алхамдулилля керек, бирок акылыбыз, акыл туган накыл. Шариятка аркасына ээрчийт. Себеп дегенде вахи деген бар, пайгамбарларга келген. Бул акылдан жогору турат. Себеп акыл жетпей турган мужизалар, акыл жетпей турган, анча-мынча жетпей турган улуу кереметтер жетпей турган. Ошон үчүн иншалла карап туруп, мына жердеги мына сиз айтып аткан азыр дин акыл менен болбойт деген туура. Дин ал Алла субханала таала тарабынан болот. Бирок акылдууларга түшкөн. Акыл ээлерине түшкөн. Ой жүргүзбөйсүңөрбү деп. Мына Кур'анда Алла субханала таала канча айтат? Инна фи халқис самавати вал ард ва ихтилафил лейли ван нахар ла аятин ли ули алладина ядкурун Аллах قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا
Subhanaka faqina azabannar. Kim aytып атат bunu? Akıl eğleri. Yer menen asmandın jaralуусунда, tün menen gündün aylanуусунда akıl eğleri üçün Allah'ın ululukları var. Allah'ını esteşet, turup da, oturup da, jambaштап da, oylanıp, oy жүргүзүшөт. Akıl kalçaşat, oy жүргүзүшөt, pikir kılышат. Ne der? O jaratkan Allah, bunu sen bekar jaratkan жоксуң. Sen aruz zatsın, taza zatsın, bardık ayıptan. Bizi dozoktun otundan sakladı. Kur'an'da koyar. Çünkü tuğanlar inşallah sizin aytып atkanыңыз akıl eğleri tuuralı bular. Bardı tuura, biroq azırkı sözünüz din akıl menen bolboyt degen, bu özünün jayında tuura. Түшүнүктүбү? Din akıl menen bolboyt. Din akıl eğleri üçün түшкөн. Мында мисалы акыл менен эле динди ойлоп чыгып ушундай болсо жакшы болот экен. Андай эмес. Диндин ээси Allah. Şeriatin iyisi şari Allah Teala özü. Özü berет Allah Subhanahu. Ошон үчүн Hazret Ali razıyallahu anh ayтканда, эгерде din акыл менен болгондо, анда масыга тартабызбы? Ошонун алды жакшыраак эле үстүнө караганда. Биз путубуздун үстүнө тартабыз, бас. Бу топуракты жер басат да, масынын үстү баспайт да мындай. Түшүнүңүздөрбү? Үстүнө тартабыз бирок. Ушундай учурларда din менен акыл бир келип калса, din жогору турат. Дагы алхамдулилlah. Ата акылдууларга түшкөн биздин динибиз. Кайынсиңдим 20 жашта туруп эле 30-40 секундта өзүн эмне кылып жатканын билбей калат. Эгин чайнап түшүнүксүз кыймыл аракеттерди жасайт. Дарыгерлерге көрүндүк, баары жакшы экен. Эмне кылсак болот? Окуткула, срочно окуткула. Сол кол менен таспих тартса болобу? Оң кол бош эмес учурда болот. Бирок жакшысы караңыздар, садака бергенде, таспих тартканда оң кол менен. Пайгамбарыбыз айтканда, 7 түрлүү кишиге кыямат күнү Алла Таала арыштын көлөкөсүнөн жай берет. Ошонун бирөөсү оң кол менен берген садаканы сол колу билбей калган. Көп риваяттарда оң колу менен берген деп келет. Ошон үчүн зикирлерде дагы машаалла садакаларда оң кол менен берген жакшы. А кээ бир учурда оң кол зайынт болсо сол кол менен кыла бериңиз, эчтеке эмес. Ажеке кандай кылам? Күйөөм күндө ичет, динге каршы, өзүм намаз окуйм, илим алам, айлам кетти. Даватка да чыгардым. Үмүт үзбөңүз. Үзгүлтүксүз менет, ыйлата турган дуа дайыма чыгара бериңиз, Кудай кааласа жакшы болуп кетет. Бизде бир маселе тартыш болуп жатат. Мал жандыгы боюнча азыр асыл тукум малы көбөйүп, малдын баасы арзан эмес. Кой, жылкы, уй. Биз азыркы арашан койлору боюнча устаз бир кымбат баалуу кочкорго кой каратыш үчүн акы алганга болобу? Экинчиси, жасалма уруктандыруу кылса болобу? Туугандар, жасалма уруктандыруу кылса болот. Искусственное осемление деп коет. Машалла, асыл тукум кочкор, мисалы арашан кочкор. Ошодон мисалы карап туруп, канча? Мүмкүн бир адам 100 койго коет анын тукумун алып, уругун алып. Түшүнүктүбү? Бул боло берет. Бирок коюп бергенге акча алган болбойт. Септегенде ошо коюп бергенге акча алган ошол уруктан болобу болбойбу Кудай билет да. Ал бизге бүдөмүк буну карар деп коет. Карарды. Мисалы учуп баратканда чымчыкты сатсаң болбойт дегендей, мейли суудагы балыкты сатсаң болбойт дегендей, ошондой эле ошол бээнин ичиндеги кулунду, койдун ичиндеги козуну сатсаң болбойт. Чыккандан кийин сатсаң болот. Туулгандан кийин. Ошондой эле азыр болбой, эми ичинен туулуп чыккандан кийин, а бул уруктан болобу болбойбу Кудай билет да кандай экен. Ошон үчүн бизде шариатта буну, биздеги Ханафи мазхабта бунун алган акчасын макру деп айтат. Алла Таала баарыбызды кабыл кылсын, эки дүйнөдө баарыбыз жарык. Роббана атина фид дуния хасана. Бирахмат.